Ош шаарында шайлоодо ат салышкан 5 партия тең босого чектен өттү. Жеңишке жеткен партиялардын саппашына 23.783 добуш менен жаңы Кыргызстан чыкса, андан кийин Ынтымак партиясы орун алган. Ага ошо Боршайком Ош шаардык кеңешинде мандаттар кандай бөлүштүрүлөрүн алдын ала эсеп менен аныктаган. Жеңишке жеткен партияларга канча мандат тиет, тизмеси төмөндө. Жаңы Кыргызстан 22 мандат, Ынтымак 11, Мурас 8, Милдет 5, Бирбол партиясына 5 мандат. Мандаттардын бөлүштүрүлүшү боюнча бул акыркы чечим эмес, БШКга маалымат толук түшкөндөн кийин жыйынтык өзгөрүшү мүмкүн экенин кошумчалады. Ош шаардык кеңешине жалпысынан 51 депутат болот, учурда кол санак менен эсептөө иштери жүрүп жатыптыр. Азыр кол саноо менен келген протоколдордун баардыгын биз азыр мезгилде киргизип атабыз. Бир 3төн 1 бөлүгү калды. Кудай буюрса бүгүн кечке киргизебиз. Андан кийин ошонун ал деген электроникадан чыккан неме боюнча азыр болуп атат да. Бул негизги жанагы сайтта берилип аткан данныйлар. А бизде болсо азыр как раз биз ошол менен шүгүрлөнүп атабыз, киргизип атабыз. Ал бүткөндөн кийин бул деген өзүңүздөргө белгилүү болгондой мыйзамда кол саноо менен чечиле турган нерсе. Кол саноо баардык участоктарда бүткөн, протоколдоштурулган, ошол протоколдордон киргизүүдөбүз биз азыр. Бул жолку жергиликтүү кеңештерге шайлоо тынч өткөнү менен айырмаланды. Анда Кыргызстан боюнча шайлоого байланышкан 96 мыйзам бузуу катталган. Анын 7-сине добуш сатып алуу менен кылмыш иши козголгон. Ал эми Ош шаарында шайлоо күнү 27 даттануу келип түшкөн. Ош шаарынын аймагында жүзек кызматына 27 маалымат келип катталган. Аны айта турган болсок, ал маалыматтар бардыгы, мисалы айта турган болсок, бул жерде адамдар чогулуп турат, машинада чогултат, бул жерде акча таратканга мүмкүн, акча таратып атышы мүмкүн. Ошолорду келип көзөмөлдөңүздөр, ушул жерде караңыздар деген маалыматтар болгон. Аларды бардыгы биздин Ош шаардык иштер башкармалыгынын маалыматтарынын электрондук журналына катталып, тергелип, ийгиликтенди. Ал маалыматтар бардыгы жалган болуп чыгып, бардыгы такталганда эч кандай кылмыштын курамы жок болуп чыкты. Өлкө боюнча жалпысынан 4.135.039 шайлоочу бар. Жергиликтүү кеңештерди шайлоодо анын 27,83% гана добуш берди. Мындай көрсөткүч шайлоонун солгун өткөндүгүнүн далили дешет. Таза шайлоо камсыз болду делгени менен элдин шайлоого активдүү катышпаганы байкалды. Мурда ким ошол жана шайлоо фондунун акчасы көп болсо, үгүттөгөн кишилери, жанагы ишенимдүү кишилери көп болсо, ошолордун аркасынан жана шайлоочулар дагы баягы тизмеге кирген шайлоочулар милдеттүү түрдө ошол керек болсо ошол белгиленип, өзүнүн келип кеткендиги боюнча мындай билдирип, анан ошол шайлоонун жыйынтыктарын биз кыйла шайлоочулар көп катышкандыгын көрчү элек да. Бул албетте эми бүгүн таза шайлоо өткөндүгү менен айырмаланып атат деп атабыз. Мен макулмун. Таза шайлоо дегенде эң биринчиден ошол акча менен жанагы сатып алууга, акча менен кайсы бир иштерди жүргүзүүгө тыюу салынганын бардык көрдүк. 17 ноябрда Кыргызстанда 33 шаарда, анын ичинде Бишкек, Ош шаарларында жана 231 айылдык кеңештерде шайлоо өттү. Жалпы 33 шаардык кеңештеги 1000дей мандат үчүн 5000дей талапкер, 231 айылдык кеңештеги 5000ден ашуун мандат үчүн 10.000дей адам ат салышты. Алмагүл Байгызы, Мирбек Конобаев, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.